ЖМК Туркия Кыргызстанды керектүү курал жарак менен камсыздоого даяр. Анкара постсоветтик мейкиндиктеги өлкөлөр ортосундагы жаңжалга дагы кийлигиши алат. Туркия Кыргызстанга Байрактар ТВ-2 пилотсуз учактарын жана МЛРС жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат, деп билдирди Авиапро. Бул тууралуу маалымат туркиялык ЖМКларда пайда болду. Маалымат булагы Тажикстанга каршы күрөштө Кыргызстан курал жаракка муктаж болсо, зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө Анкара даяр экендигин билдирди. Эксперттердин айтымында Туркиянын иш-аракеттери Россияны башка өнөктөшүнөн ажыратууга багытталган болушу мүмкүн. Бирок Россия Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жаңжалга кийлигише албайт. Анткени бул өлкөлөр ЖККнун мүчөсү. Талаштуу аймактарды толук көзөмөлгө алууну көздөгөн Бишкек Туркиядан жардам сурап, чындап кайрылышы мүмкүн. Ошондой эле эксперттер айткандай, Анкара куралын жарнамалоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайт. Анын үстүнө бул жаңы союздаштарды табуу жана Россиянын позициясын алсыратуу үчүн чоң шылтоо. Тажикстан үчүн Кыргызстан менен Туркиянын биримдикте болушу өтө начар көрүнүш, анткени тажик армиясы түрк куралдарына туруштук бере албайт. Булак эркиндик медиа. Жергиликтүү тургун тажиктер 3 айылга кирип, эми Кулунду айылына келип калышты. Тажиктер Лейлекти районунун Оочу интернационал арка айылдарына кирип келип, эми Кулунду айылына келип калышты. Бул тууралуу бүгүн 1-майда Лейлекти районунун жергиликтүү тургуну Элдияр Женалиев Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Мен Лейлекти районундагы тургундар менен байланыштым. Азыр тажиктер Лейлекти толук курчуп алышыптыр. Тажик аскерлери Баткенде облусундагы Лейлекти районунун Оочу интернационал арка айылдарына кирип келди. Учурда Кулунду айылына келип калышты дешти. Тажикстандын аскерлеринин техникаларынын көптүгүнөн улам жергиликтүү аскерлер кызматкерлери Кулундуну коргойбуз деген эркектерди чыгып кетүүсүн суранып жатышыптыр. Абал өтө оор, дейт Женалиев. Булак Назар Ньюс KG. Өсөрова, Тажикстандын аскерлери Лейлектен чыгарылды деген маалымат жалган. Баткенде облусунун Тажикстан менен шектешкен Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова азаттыкка Тажикстандын аскерлери дагы деле Лейлекти экенин билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнүн аскерлери чыгарылды деген маалымат чындыкка туура келбейт. Мен азыр Көкташта турам. Тажик аскерлери чыккан жок. 100% турат. Алар 4 көчөнү тосту. Лейлекке өтүү мүмкүн эмес деп билдирген азаттыкка Өсөрова. Булак Фабула KG. Чукул кабар. Тажик аскерлери арка жергесинде кыргызстандыктардын үйлөрүн аткылай баштады. Тажикстандын аскер кызматкерлери Баткен облусунун Лейлекти районундагы арка жергесинде кыргызстандыктардын турак үйлөрүн аткылай баштады. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирди. Чегара кызматынын маалыматы боюнча 2021-жылы 1-май саат 12:45 карата кыргыз-тажик чегарасындагы абал курч Лейлекти районунун арка айылында тажик аскерлери Кыргызстандын жарандарынын турак үйлөрүнө ок ата башташты. Буга чейин айылдын жашоочулары көчүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чегара кызматынын чегарачылары коргонуу позициясына өтүштү деп айтылат маалыматта. Булак чындык медиа. Жапаров чегара чырынан жабыркагандардан кабар алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-майда Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда Баткен облусундагы мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик бөлүгүндөгү акыркы окуялар учурунда жаракат алып, дарыланып жаткандардан кабар алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчысына жабыр тарткандардын ал акыбалы боюнча маалымат берилди. Садыр Жапаров жаракат алгандар менен баарлашып, ден соолуктарын сурады жана алардын тезирээк сакайып кетишин тиледи. Президент аларга мамлекет тарабынан тийиштүү жардамдар көрсөтүүлөрүн баса белгиледи. Мамлекет башчысы жабыркагандардын бардыгын жетиштүү көлөмдө дары-дармектер менен камсыз кылып, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле ал моралдык, психологиялык колдоо көрсөтүүнү улантуу зарылдыгын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2021-жылдын 30-апрелинде Баткен облусунан 46 жабырлануучу аскердик учактар менен Бишкектеги ооруканаларга жеткирилген. Учурда бейтаптар жогорку деңгээлдеги адистердин көзөмөлүндө болуп, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда, улуттук хирургия борборунда жана улуттук госпиталда тиешелүү медициналык жардам алышууда. Булак медиа центр KG. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев дагы бир ирет телефон аркылуу сүйлөшүштү.
Бүгүн 1 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Өзбекстандын Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки тараптуу жана регионалдык кызматташуунун актуалдуу багыттары, анын ичинде мамлекеттик чыгаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги акыркы окуяларга байланыштуу маселелер талкууланды. Тараптар биргелешкен аракеттердин натыйжасында мамлекеттик чыгаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал турукташууга багыт алганын белгилешти. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев өлкөлөрдүн боордош элдеринин ортосундагы достуктуу жана ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо максатында учурдагы аймактык бардык көйгөйлөрдү конструктивдүү жана ишенимдүү диалог аркылуу чечүү ниетине бекем турушарын дагы бир жолу ырасташты. Булак элдик медиа. Мирлан Дүйшөнбаев, эмне дебейли, жагабы жакпайбы, бирок чындыкты моюндаш керек. Тажикстан бизге аябагандай катаал кандуу сабак берди. Биз тараптан 35 адам өлүп, 150дөн ашыгы жарадар болгону, 50дөн ашык өрттөнгөн жубайлар. Анан заматта эле алардын аскерлеринин 3-4 айылды басып алганы, 28 миңге жакын адамдын эвакуацияланганы, ошол эле мезгилде алардын жогоруда айтылгандардын 3төн 1 да чыгымга учурабаганы ушундай кейиштүү ойлорго мажбур. Жаз алдында Кыргызстан Баткенде 2 аскердик машыгуу өткөрсө, алардын бирине президент барып катышкан. Но ошол аскердик машыгууларга катышкан техникалар, аскерлер, алардын тажрыйбалары неге бир күндө да туруштук бере албады, же ал аскердик машыгууларда жасалма беле. Суу талаш, андан кийинки таш бараңдар стихиялуу түрдө болушу мүмкүн. Андай көрүнүштөр мурда болуп келген. Бирок танкалар, БТРлар, тик учактар эң жогортон Рахмон тарабынан санкция болмоюнча кыймылдабайт. Тажик тарап бизге алдын ала даярдалган пландуу тактикалар менен кол салды. Баскынчылык, мыкаачылык, акмакчылык кылышты. Бул баскынчылыктын артында Тажикстандын эң жогорку бийлиги, тагыраагы Эмомали Рахмон турат. Тажикстандын аскерлери айрым басып алган айылдарды бошотушат элек. Мына ушундай абалда же алар кирип келген жерлеринен толук чыгып кетиши электи. Зыяндар, чыгымдар, брондолгон техникаларды киргизгенге түздөн түз команда бергендер аныкталып, алар жазалана электи. Мамлекет башчыбыздын майдын экинчи жарымында Душанбеге барып, Рахмонго жолукканга убада кылганы туурай эмес иш. Кысталыш кырдаалдагы шашылыш чечим болуп калды. Ал дүйнөлүк коомчулук тарабынан Кыргызстан күнөөсүн мойнуна алып, кечирим, ырайым сураганы баргандай кабылданат. Эгерде ушунчалык жолугушуу зарыл болсо, ал нейтралдуу жерде же чыгаралардын бир участогунда өткөрүлүш керек. Бир шылтоо таап, жолугушуудан баш тартканга дагы деле кеч эмес. Анда баары бир эч нерсе чечилбейт. Кыргызстан стратегиялык өнөктөш, союздаш дегендерди кайра карашы керек. Бизге Туркия гана ишенимдүү, түбөлүктүү шериктеш боло алат. Калгандары, анын ичинде Россияда убактылуу попутчиктер. Андай попутчиктер элибиздин бай тарыхында көп болгон, көбү унутулду. Россиянын канттагы авиабазасынын бизге тыйынчада пайдасы жок. Мындан ары пайдасы тийбейт. Стратегиялык жактан Россия үчүн Кыргызстанга караганда Тажикстан маанилүү. Демек, ал чечүүчү учурларда ошого ойт. Дүйнөдө Кыргыз мамлекетинин сакталып, өнүгүшүн каалаган бир өлкө болсо, ал Туркия. Ошондуктан Кыргызстан Туркия менен аскердик кызматташтыкты өнүктүрүп, анын аскердик техникалык жактан жетишкендерин алганга негизги басым жасашы керек. Кыргызстандын түштүгүндө Туркиянын аскердик базасы болсо, тажиктер тийише да алмак эмес. Ушул тапта Туркия муктаждык болсо, Кыргызстанга аскердик жактан колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Демек, Кыргызстандын жетекчилиги Туркиянын жардамын алууну ойлонушу керек. Ошентип азыр чоң трагедияда жашап жатабыз. Кырдаал бизден бардык ичара саясий пикир келишпестиктерди унутуп, бирдикте, ынтымакта болууну талап кылууда. Тилекке каршы элдин трагедиясынан да саясий пайда тапканга умтулгандар да болууда. Аларды элдин трагедиясын саясатташтырбай, жок дегенде аза күтүү маалында шейит кеткендердин арбактарын ызааттап сыйлоого чакырам. Бизге азыр тынчтык, туруктуулук керек. Эгерде тажик тарап артка кайтпай, эстерине келбей, биздин тынчтыкты каалап, кан төгүлбөсүн, бөөдө өлүмдөр болбосун деп атканыбызды коркоктук, чуркоктук катары кабылдап, согуштук аракеттерин токтотпосо, анда ар бир кыргыз катарга туруп, колуна курал алып, мекенибизди коргоого, кол салган душмандын сазайын, катыгын берүүгө даяр. Бирок адам өмүрү баарынан кымбат, ошону унутпайлы. Азырынча кырдаалды тынч